Айдик мырза, жалпы ушул жанагы стратегиянын алкагында сурайын деп атам. Ошонун ичинде мындай бир карама-каршылыктуу келген, коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүдө иштеринде карама-каршы келген жагдайлар, механизмдер жок бекен, ишке тоскоол болгон жактары? 25-30 жылдарга стратегияны биз аткарып атып, иш план 25-27 ушул аткарып атып эле ушул жерде мониторинг жүргүзүп атып, эгер ушул стратегияга каршы келген же иш планга каршы иштер болсо, өзгөртүп койсо болот. Сунуштарды беребиз. Биз жылды жыйынтыктап, башкы проект менен биргеликте урматтуу президентибизге биз сунуштарды беребиз. Мындай көйгөйлөр чыкты, аткарууда бул мыйзамды өзгөртүү керек, бул токтомду өзгөртүү керек деп, албетте алда мониторинг кылып алып барып атабыз. Мен жана айтпадымбы, биз сурамжылоо жарандык коомдо кылдык, ошондой эле сурамжылооду биз мамлекеттик органдарда да кылдык. Мисалы 20 мамлекеттик органда өткөрдүк. Анын ичинен ушу 5471 кызматкер катышты. Ал жерде биз суроолорду койдук. Административдик чечимдер, кадрларды дайындоо, мамлекеттик сатып алуулар, финансылык ресурстарды бөлүштүрүү, уруксат берүү жол-жоболор. Ушул жерде биздин мамлекеттик кызматкерлердин бул анонимдүү болду. Бул жерде 46,5% системаны ачык деп баалашкан. 38% ачыктыктын деңгээлин орточо деп эсептешкен. 15,5% ачыктыгы жетишсиз экенин белгилешкен. Мындан тышкары акыркы 12 ай ичинде коррупциялык көрүнүштөрдүн өзгөрүүсүнө баа берүүсү боюнча 5350 мамлекеттик кызматкер катышкан. Анын ичинде 46,7% оң өзгөрүүлөрдү белгилеген. 18% аз төмөн болгонун айтышкан. 32,4% баалоо кыйын экендигин билдиришкен. 3% абал начарлаганын белгилешкен. Ошондой эле 5392 катышуучунун ичинен биз мындай суроо салганбыз: кадрларды тандоо жана дайындоо. Ал жерде 39,4% объективдүүлүк кээде гана сакталат деп эсептешкен. 26,1% объективдүүлүк сакталат деп белгилешкен. 23,8% көпчүлүк учурда сакталат деп көрсөткөн. 10,7% эч качан сакталбайт деп эсептешкен. Эми бунун жыйынтыгын биз биргеликте прокуратурага беребиз. Анан прокуратура органдары мониторинг жүргүзүп, ушул жерде могул жерде дагы бир жерде айтайын, 12% контролдун жоктугу деп айтып атышат да. Контрол жок. Бул жетекчилер тарабынан же башкы прокуратура жагынан жок деп айтып атат окшойт да.